десек, булардын документи, законный документи жок. Пока чырдашпагыла, унчукпагыла буларга. Урушпагыла, силердики законный болуп бүткүчөктү деп айтты дейт. Ошо менен биз жүрдүк дейт, анан булар 19-жылдын аягында 19-жылдын аягында начинает сотко берет. Сотко берет да, булар билбейт да бергенин, сотко кандай берет? Госрегистрди берет да. То есть жанакы регистрация кылбай атат депчи. Анан кийин биринчи сотко келгенде Эсенгулова деген адвокатты жалдайт. Ал келип туруп сотко берет. Сот административный суд города Бишкек депчи. Это как межрайонный суд сыяктуу да. Ошол административный суд карайт дагы восстановить срок на подачу искового заявления. Бул 2006-жылы чыкты деп атышпайбы токтомдучу, анан 2019-жылы спустя 13 лет восстанавливает. Срок восстановить этет, бирок канаттандырып калтырып коет. Это просто мындай да, ступенькага чыгарып коет. Акырынча, кийинки инстанция канаттандырып коет. Тигиникин жокко чыгарып, буларга кызыл китеп регистрация болуп катталсын депчи. Бар. Анан кийин Верховныйга формально берип коет, жана госрегистрдин эмелери катышып аткан тиги эмечи, представитель болуп ал 3-4 представитель алмашыптыр. Верховныйга берип коет, калп элечи формально. Верховныйда күчүнө калтырып коет. Ал боюнча булар билбейт. Бирок булар жашап атат. МТУдан справка бар, тиги бар, бу бар. Анан 2022-жылы май айында чыккан тиги президенттин эмеси бар да, указ. Земельный амнистия боюнча, ошол земельный амнистия боюнча булар ага чейин жүгүрүп жүрөт да. Мурда биринчи эме кылганда буларга жанакы тиги 1975-жылы питомникке берилген ошол жак менен чечкиле деп тиги эмелер мээре жооп берип атпайбы буларгачы. Билбейт алар даже буларды. Анан ошентип жүрүп 2023-жылы буларга эме берип атат. Тиги техпаспорт берип атат. Техпаспорт берип, анткенси аякта жанакы президенттин указында правительство кабинет, постановление правительства кабинет деп туруп 27 пунктту алып коюп атат. Мурда 27 пункт бар болчу да, эгерде кимдин менчиги болуп калса ал жер через суд деп, анан ошону исключили. Хоть кимдин менчиги болсо да, давай закреплять тому, кому, кто живет, построен до 22 года депчи. А булар 5-эле жылы эметишкен. Анан ошону менен буларга техпаспорт берет, анан кайра кызыл китеп алалы деп барса эле эме туруп калат. Булар техпаспорт алгандан кийин анан булар эме алышат, жана регистрацияга 23-жылдын аяк ченинде өтүп атышат. Анан биз изилдеп көрдүк да, мен изилдеп көрсөм Бишкекте жанакы эмесиндечи, Бишкекский административный судто материал бар экен булардыкычы. Бизге башка жактан доступ болгон жок. Акимиятка, мэрияга, тияка, бияка госрегистрге баарына запрос бердим, бүт эле бизде эч кандай эме жок, документ жок. Биз 2011-жылга чейинки документтерди архивге берип койгонбуз деп алардан жооп келди. Архивге барсам айтты, ал жер сатылганы менен тиги ким немеси катталып калыптыр, алардын разрешениясы жок, биз бере албайбыз деп. Только следовательге, сотко, анан прокуратурага, УКМКга беребиз, адвокаттарга бербейбиз деп койду. Ну, хорошо дедик. Анан мен административный судка барып туруп, казып баштадым да, казып көрсөм мындай болуп атат. Административный судта булар баягы дуарыс, пуарыс деп беришет, у них ничего нету на руках. Анан соттун требованиясы менен архивден алышыптыр. Жана эменичи архивден алганда первичный документ жок. О том, что мисалы үчүн мен жер алып атсам, мен арыз жазам да. Арыз жазам, мен тиркейм госрегистрден справка. Справка с места жительства, справка с места жительства. Справка о составе семьи деп бүт тиркейм да. Тиркеп туруп келем. Анан кийин кат алып туруп тияктан анан мага өзүнчө токтом чыгат да, үйгө турабы. А буларда андай токтом жок экен. Материалда мен таппай койдум. Буларга жанакы 2006-жылы эметилген токтом бар экен, общий мондайчы узун. Ошондо ал жерде биринчи закрепить деп атат, теги временный, убактылуу закрепить деп бир пункт менен кетиптир. Ага чейин архитектура, то есть мындай эме берилсин депчи, тиги үйлөрдү курганга. Это башка ар кайсы ушу Первомайский район боюнча экен да. Анан 3-чү пунктунда жүрөт, кедете 29 киши ошондой экен, ошого булардын фамилиясы кирип калыптыр. Закрепить депчи. Закрепить болгондо Тагайбекова, могул эмеге 3 фамилия кириптир да, Тагайбекова, анан кийин ким кириптир. Сатылган экөө. Ошондо мен дагы дальше казсам 12-жылкы сведения деп жүрөт тияктачы. 12-жылы буларды воткнули 6-жылдагы эмеге токтомго. Ал боюнча
Мен кылмышын козгоо жөнүндө вопрос койдум. Эмегечи жанакы Первомайский рай администрацияга, мэрияга, анан кийин тиги госрегистрге деп, тиги глав архитектурага деп. Иә. Каяка кайрылдыңыз ушу? Так айтып кетсеңиз. ГКМБга кайрылдык, ген прокуратурага кайрылдык. ГКМБ ана мына чечебиз деп алар таштап атты. Первомайскийге келдик. Первомайскийде мен бүт детально вот так разложил. Алар мына териштирип атабыз, тияка запрос, бияка запрос бердик деп ошо ойдон жооп жок. ГСУга да жаздыңызбы? Жок, ГСУ МВДга жазган жокмун. Андан кийин мэрияга жаздык. Мэриядан жооп келип атат, тиги мындай чечкиле, андай чечкиле деп, ал пока эме кылып элек. Бир жолу эме кылышты, как виде типа отказда ушундай эме депчи. Анан бул жерде эми акыркысы мына Садыр Жапаровдун атына жазылды. Берсеңиз? Мен көрсөттүм. Жок, Алып келсеңиз. трех листах жазды мен, ошондо детально жаздым да, кандай болгон, эмне болгон. Анан бул жерден кандай болуп атат? Жаңылып атасыздар, туура эмес айтып атасыз. Мен туура эмес болсом аны тактайт, тактатчы кишилер тактайт. Анан бул жерде мындай болуп атат да. Бул жерде жанакы эмени 2006-жылы чыкты деген эмени ошол жакта, ошол маалда иштеген кишилерге көрсөттүк да, карап туруп айтты, могу жерде могул иштеген эмес, могул иштеген. Ал иштебеген кишилер даже колдору жок. Баланчанын фамилиясын жазып эле уруп коюшкан деп аны прокуратура менен тиги милиция казып чыгат до концачы. Казып чыкпасы болсо биз Садыр Жапаровга чейин кайра да барабыз дагы, мен эмени түзүп берем, мына моуну тактагыла, моуну такта. Ошентип келип туруп эле билинет да, булар каякта жүргөн, кантип алып калган. Буларга чечим чыкса эгердечи, балким башка жакка чыккан, аны убрать этип туруп тияка кошуп ийип атат жанакы. Общийгачы, мына. Мына анан жанакы эме болсо, тиги записти биз дискке түшүрүп койдук, 4-5 диск кылып койдук. Талант менен сүйлөшкөндө 12-жылы только алганбыз депчи. 16-жылы менен 6 жылдан кийин задним числом. Бул жерде мына мен бүт указать этип жаздым. Садыр Нургожоевичкачы. Эң аягын айтып коем, мына отсюда видно, что в закреплении земельного участка Тагайбекова сатылган составлен на основании фальсифицированных началах и поддельными документами. В ходе предварительных нами исследований установлено, что нигде в архивах Первомайского районной администрации мэрии Бишкек везде отсутствуют первичные документы, постановления о закрытии земельных участков на указанных лиц Тагайбекова и сатылганы. Они только появляются 4.07.12 года, жанакы документтен алдым да. Постановление об индивидуальном закреплении земельного участка Тагайбекова сатылганы нет никаких данных, кто подписал, кто закреплял. Отсутствует их заявление о закреплении земельного участка, справки из места жительства, справки госрегистра. Все необходимые документы отсутствуют. Это возможно установить, доказать, что в 2006 году, где проживал Тагайбекова, она была ли замужем с родственником сатылганова, то есть сатылган талант айтканда, ал деген мен эжемдин келини болот депчи, Тагайбекова деп. Биз тууганбыз. Ал сатылгандын айтканына караганда ал жер почти меники эмес, менин атымда тиги эжем эле, эжемдики деп атат да, эжем чуркап жүргөн депчи. Анан кийин подавали ли они заявление именно Первомайской райадминистрации 2004 берди, 2005, 2006 жок. На каком основании им в 2006 году выборочно закреплен данный земельный участок, в котором находится закрепление территории совхоз декоративного садоводства Министерства коммунального хозяйства, акт номер 79, на право пользования земельным участком выдано на основании решения исполнительного комитета Фрунзенского совета депутатов Трудяхса от 3 июля 1975 года за номером 288 и решением суда отмененным. Из них не могли тщательно разобраться, не могут найти доказательства о том, что Фио Тагайбекова сатылганова путем подделки документов задним числом примерно после 2012 года было добавлено в списке на ранее существующего постановления. Могу постановление кошуп ийгенде 2006-гачы лица, использующие поддельных документов Тагайбекова сатылганов в 2020 году, видимо, очнулись и, используя поддельных ничтожных документов по предварительному сговору третьих лиц, формально ответчик на госрегистр и Бишкекская администрация. Судами первой и второй касательной инстанции поддельные документы просто узаконили и стали обходным путем владельцами. Нами ранее 20 лет
21 лет тому назад построенным земельным участке деп атам. Теперь Садырдан суранып атабыз. Поручить генеральному прокурору о необходимости тщательного разбирательства и далее дача правильной юридической оценки действиям работников Первомайской администрации, мэрии города Бишкек, ГУ, кадастр и глав архитектуры и судебной власти. Административный суд Бишкек, который незаконно восстановили пропущенные сроки на подачу искового заявления, судебную коллегию административного Бишкекского и Верховного суда. Поручить генеральному прокурору привлечение к уголовной ответственности всех причастных виновных лиц по данному факту. Üçüncü пункт менен поручить мэрии города Бишкек о исполнении постановления Кабинета министров от 31 мая положение о порядке земельной амнистии, об утверждении положения порядка проведения земельной амнистии с учетом исключения пункт 27 алып салганда закрепление частную собственность за нами там указаны земельные участки за Касымалиевой, Байтоковым и Жапаровым там. Уважаемый президент Кыргызстана Садыр Нуркожоевич, заранее благодарен вам. Мен колду коюп келдим, мен булар коет муну беребиз Садыр Жапаровичка эртең булар берилет. Biz до конца кетебиз. Почему? Потому что бул жерде фиктивный болгондо болбосо 2006 булар 2005 начале жил 2006 ушуну закрепить этсе келип эле талашмак. Бул биринчиден. Экинчиден мындай болуп атат. Бул жерде могу Фрунзенский эмеси болуп атпайбы тиги. Жанагы булардан могуну отменить керек да. Мисалы үчүн мэрия города Бишкекте почти Фрунзенский исполком мурда болчу да. Азыр мэрия болгондо мэриянын решениясын район чече албай, отменить эте албайт да. Үстүнөн чыгара албайт. Алар чыгарып салган. Бул жерде мэрияныкын булар же сот менен отменить этиш керек болчу ошо. До 2006 года должны были отменить сот менен. Же болбосо сот менен отменить эте албаса, тияка барып туруп сүйлөшүп, могу питомниктен разрешение алыш керек болчу буларчы. Бергенге уруксат бергиле деп, не возражаем десе, анан чыгарыш керек да. Алар карап туруп эле үйлөрүнүн жанында деп сая койгон. Андай чыгарса тияка чыгара бербейт эле мисалы үчүнчү. Анан могуну сындырып бузуп атат дейт, бузгандыгы боюнча. Кылмыш жасак кодекстин 303 статьясында көрсөтүп турат. Эгерде 10 000 сомдон ашып кете турган болсо, значительный ушерб болсо, анда кылмышчы болот. Эгерде 100 000 сомдон ашып кетсе ушерб, анда экинчи часы кетет, второй час пойдет. Группа лиц там точно деп. Ошондо эсте болуңуздар. 1 май райондук администрациясы якобы 2006 жылы берди деп, 2006 жылы бул берилген эмес. Андай документ жок. Ошол 2006 жылкы постановлениеге бул 2012 жылы примерно кошуп ийишкен да. Кошуп туруп, мына архивде бүт эме архивге өткөздүк деп документтерди уничтожать этип туруп кошуп ийишкен. Биринчи акимияттан кетип атат. Анан кийин Бишкек глав архитектурадан, анан мэриядан, госрегистрден кетип атат да. 3 орган. Андан тышкары кийин булар уже 2020 жылдан кийин только узаконить этебиз деп баштап атат. Ошондо 2020 жылы баштаса 14 жылдан кийин они начинают. И соттордо административный суд по городу Бишкек, потом судебная коллегия по Бишкекскому городскому суду, административный суд. Анан административный суд Верховного суда. Алар баягы бармак басты көз кысты кылып буларга узаконить этип берип койгон. Первичный документтерин тактабай туруп элечи. Анан булар акырындан келди дагы бүт эме кылып алып туруп пошел отсюда. Пошел отсюда болгондо булар 21 жылдан бери жашап атат. Бул бир деп кой. Эгерде президенттин указы жок болсо, жанакы земельный амнистия дегенчи, эгерде жок болсо, анда кыйын болмок буларгачы, бирок Аллах Тааланын жардамы менен буларга ошо президенттин эмеси чыгып калган кадимки эл катары. Ошону биз суранып атабыз. Тетигилерди нарушение кто допустил, кто деньги сделал там, поддельные документтерге кол коюп, ошолорду жоопко тарткыла деп биз кайра ГКМБсына, прокуратурасына баарына кайрылып атабыз. Бул боюнча генеральный прокуратурага биз бердик, билмейт, 2 жолу ГКМБга бердик. Первомайский прокуратура бүгүнкү күндө занимается. Они не знают, как дальше копать. А мен бүт барын подчеркивать этип коюп берип атам. Биз сотко бара элекпиз. Почему? Потому что бул жер бизге тиги администрация тиги города Бишкек мэрия чечип бериш керек. Эгерде алар чечпей турган болсо, анда сотко барабыз. Ну, сотко болсо, жанагы Верховный соттун эмесин жаңачылган жагдайлар деп туруп буз турушубуз керек болот. А буз туруш үчүн эмне керек? Булардын жанагы кылган кылмышын мамлекеттик органдар тактап бериши керек.
бериш керек бизге. Бул боюнча незаконный порубка деревьев болуп атат. Административный правонарушение болот. Эгерде могу кетирген эмелер кыркылган 3000 сомдон 10.000 сомдон чейин болсо, эгер 10.000 сомдон ашып кетсе 303 статья кылмыш жазык кодекс боюнча анда жоопко тартылды. 303 статья мененчи. Эгер 10.000 могулар эми муну арызды жазып туруп, азыр милиция оформить этиш керек дагы, могуларды канча турат эмеге берип туруп оценкасын, мэриянын там эмеси бар да. Эгерде эме кылса, муну кыйган кишилер да, кыйдырган кишилер жоопко тартылыш керек. 303 статья менен. Могу техникалары конфискацияга алынып Азыр ошондо карта боюнча жайгаштырууда мамлекеттик кызмат адамдары толук түрдө ката кетирген деп сиз ката кетиргени мыйзам боюнча. Биринчи документтер поддельный болгон, андан кийин буларды көрүп туруп ката кетирип атат да. Жана жерден ошол могу участоктордун бирөөнүн ээсимин деген сатылган талант деген бала айтып атпа. Муну 2012-жылы бизге берген Чыңгыз. Аякты көргөнбүз, барып айткан, булардын документи жок, пока унчукпагыла. Узаконитет бүткүчөктү деп айткан бизге депчи, ошон үчүн унчукпай жүрөбүз деп. Түшүндүңүз да. Ошол ал боюнча до конца кайрылып турабыз. Булар приемго да жакында эгерде чара көрүлбөсө, президенттин аппаратына кайрылабыз. Эме жанагы сот правоохранительный органды кайрылган аппаратына хотя ошол жака приемго кабыл алгыла депчи, мен объяснить этип түшүндүрүп берем, по полочкам коюп берем. Бирок юридикалык негизде юридикалык күч боюнча, негизде документтердин күчү боюнча эң башкы документтерге таянат экен да, ошол боюнча айтсаңыз. Эми башкы документ мыйзам бузуу жолу менен жасалган, жана поддельный документ негизинде тигилер кирип кетип атат да. Бирок амнистия, президенттин эметкен амнистиясы алардан выше туруп атат да, өйдө туруп атат. Амнистия туруп атат да. 2022-жылга чейинки курулган үйлөргө эме документ жасалып берилсин депчи. Булар 2005-жылы куруп атышат. Буларга сатып ийген кишилер каза болуп калыптыр эми, бакчылар эптеп монтип временке салып алып жашап атышса, анан кийин келип туруп ошол деп буларды кууп чыгып атса, конечно обидно да. Чынбы? Амнистия для кого? Буларга мисалы үчүн, ошон үчүн азыр госорган карап издеп туруп, мына биз берген эмелерди өздөрү, у них полномочия больше нас. Любой жака изъятие кылып, мэриянын эменин документтерин алып туруп, ошол убакта ким мэриле, ким аким эле, ким мэриле, ошонун баарын тактап, тигилерчи сурап, колдорун текшерип, ким чыгарганын булар текшерип, далилдеп туруп, ишти сотко жөнөтүш керек, кылмыш жолуна тартып турупчу. Бул экинчи азыр биздин Садыр Нуркожоевго жазган эмени көрүп алып, булар Садырга жазып аттыр деп шылдыңдап атышат. Садыр Нуркожоевди булар Садырга жазып аттыр, жаза бергиле деп атат да. Эми ошондо, значит, буларга президентибиз дагы сөз өтпөйт экен да. Калаганыңарга жазгыла, Садырга жазып аттыр деп монтип атышат. Билбейм, аны да тоготпосо анда билбейм анда. Биз мисалы ошого таянабыз, Садыр Жапаровдун президентибиздин чыгарган жарлыгына таянабыз. Кийин жашап аткан болсо ошо чыгаргыла дегенге таянып, биз ошон үчүн жазып атасызчы. Силер сарай салып алыптырсыңар деп шылдыңдап атсаңар, биз ошо Садыр Жапаровдун чыгарган жарлыгына таянабыз. Кийин жашап атат, ошого чыгаргыла деген. Билгениңер кылгыла дейт. Ошондо билбейм, анда эгерде Садыр Нуркожоев жардам бербесе, анда башка ким жардам берет? Жанагы документ жасаган поддельный эмени киргизгендер, анан бул кишилер да жоопко тартылып калышы ыктымал. Использование поддельных документов деген статья мененчи. Поддельные документы у них вот начинается 23 года начинается. Жанагы соттун решениясы чыгып, госрегистрация болгондон баштапчы. То есть срок давности на привлечение к уголовной ответственности еще не истек. Булардыкычы жоопко тартылып кетет, тигилер менен кошо элечи. Ошо поддельный документти колдонуп пайдаланган үчүн закондо ошондой бар. Участковыйлордун жерлери булар деп айтып атышат мына. Билбейм, тууган эмес экен-чи. Бул боюнча кайрыласызбы? Ооба, кайрылабыз. Конечно, кайрылабыз. Арыз жазабыз. Азыр тиги мына эмени чакырдык, 102-ни азыр барып тергөөчүгө арыз. Могул 10.000 сомго чейин болсо, эгердечи, анда незначительный болот, анда административный жоопкерчиликке булар тартылат. Эгерде 10.000 сомдон ашып кетсе, могу сумманы аны биз башта эмете албайбыз. Аны өздөрүнүн расценкасы менен мэрия жана лесный хозяйство тактап берет. 10.000ден ашып кетсе, анда 303 статьянын кылмыш жазык кодекси менен кылмыш жолуна тартылат.
кыйып аткан балдар силер да тартылып калышыңар ыктымал, ошону тактагыла. Разрешение барбы, жокпу? Разрешение жок, аны имейт бирок. Участогым деп атат, бул участогу не спорный, мен айтып атпайм, участок спорный. Почему? Потому что жана чыгарган токтомдор обходным путем кылынып атпайбы. 2006-жылы эч кандай чечим жок. Бул 12-жылы биз документтин баарын карап көрдүк да, ошо сот өзү чакыртып алып туруп, истребовать этип, жана архивден анан чыгарып салып атат да. Эмне үчүн кана 2006-жылы сен алсаң, где постановление деген жок. Бул общий постановлениеге салып туруп элечи, списокко кошуп койгондо булардычы. Андай болбойт да. Ар бир кишинин өзүндө личный паспорт берилет да. Тура ошондой токтом чыгыш керек да. Доказательствосы жок айтып атат азырчы. Мына муунтуп кеткенде болжолдо болуш керек да. Тем более адвокат. Биз без нашего участия чыгарып алган буларчы сүйлөшүп туруп госрегистр. Ошондо сиз жанагы архитектураны, госрегистрди, архивдин баарын неме коррумпированный деп атабыз, биз жазып атабыз. Текшерип туруп мына чыгат. Даст каналына текшерсе чыгат, что здесь была доказательствосы жок, заранее антип айтпаңыздар. Антип айтпайм мен, эгерде көрүнүп турса. Сиз даже архивди туура эмес айттыңыз жана. Сиз угуп турсаңыз, сиз могу жерде мисалы үчүн 2006-жылы самом деле алсаңыз, мынакей деп постановление көтөрүп келмексиз. Мынакей депчи. 2005-жыл, булар 2006-жылы деп задним числом алып атышат. Администрациянын постановлениясы бар, департаменттин подтверждениясы бар. Андан кийин неме бар? Биринчи эле архивде бар. Постановление бар, департаменттин подтверждениясы бар. Андан кийин ошол экинин негизинде бүт барын еще кызыл китебиз бар. 2006-жылы. Анан бул киши 12-жылы келип алган, анан 23-24-жылы только катталып атасыңар. Талап агылат эми. Талаган жок. Келсем унчукпай тура албайм мен. 20 жылдан бери кайда жүрдүңөр 2006 болсо. 2012 деп анан эмнеге карыз жердин ордун алдык деп инеңиз айтып 2006 чыкканда эже келип. Мына сен сөз бердирип атасың, буга мени сүйлөтпөй атасың. Булар деген общий мояк захват болчу, моякта фундаменттер жок, кирбейсиң, сен антип неметпегиле, бүт полный захват болчу. Анын баарын сүздүрүп салган, незаконно деп. Могу арыкты анан Зеленстрой каскан. Бияк моерде участоктор калат, анан дальше ал Зеленстройдуку. Зеленстройдун жери трактор келип каскан, мына. Көрдүң да? Ооба. Анан булар деген захват болуп, ошондой болгон, анан катындар бар болчу, баягы обончу. Келип биз бу жерге ошондой эле баштайлы дегенде кубалап чыккан. Кайсы жыл? Бизде 2006. Калп айтып атышат, 2006 анда милицияга арыз жазып кайрылбайт белеңиз. Анан булар ананчы, андан кийин бул морекин упузун салып атат. Көрдүңбү? Көрүп тартып кой. Дегене ошондон бери баштаганда мен айткам келди. Эже, мындай салбай. сиз 2023 келгенсиз. Жок, 2023 появились они. Морекин салып атканын айткам. Бул еще көтөрүлө элек болчу.